Бишкекте салткайланган Агротех Экспо 2024 көргөзмөсү ошондой эле Алтын күз жарманкеси башталды. Турдакун Усмалиев атындагы аянтта дээрлик 15 000 чарчы метр жерде Кыргызстандын айыл чарбасынын жетишкендиктери коюлган. Келген коноктор бул жерден айыл чарбасындагы алдыңкы техникалар, ошондой эле продукциялар менен тааныша алышат. Отдельно коюлган. Бул кондиционер бул основной. Жыл сайын өтүүчү Агротех Экспо көргөзмөсүнө аймактардан фермерлер агылып келген. Көпчүлүгү өз аймагына техниканын жаңы түрүн алууну көздөөдө. Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун адистери аларга Зумлеон тракторлорун сунуштап, артыкчылыктарын айтып беришти. Буга чейин 100дөн ашык адам бул үлгүдөгү заманбап тракторлу болушкан. Компания айыл чарба техникасынын түрлөрүн мамлекеттик банктар аркылуу лизингке да берет. Бул Европага экспортко чыгып аткандыгына байланыштуу. Бул евро шайкештик менен жасалган тракторда. Ошонун негизинде кардарларга баягы евро кабина, мына мисалы үчүн баягы илгеркидей мисалы үчүн механизаторлорго баягы калдырган тракторлор эмес. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына биздин тракторлор евро стандартта, мына евро кабина, евро сиденье, гидравлика. То есть азыркы трактористтерге болгон шарттын баары түзүлгөн да. Азыр мен НТС түзүп, бүт айыл чарба техникаларын чогултуп бир гаражга коютам. Азыр иштетип атам, алар эми эскилиги жетип калган. Ошон үчүн азыр жаңылап, полный жаңы техникаларга өткөрөйүн деп аткан. Тракторлордон сырткары кайра иштетүүчү жабдуулардын үлгүлөрү, өрөндүн түрлөрү, жер семирткичтер жана ветеринардык дары-дармектер сунушталды. Ошондой эле айыл чарбасында колдонула турчу дрондор тууралуу маалымат берилди. Дроны от компании DJI. Фермерлерге DJI компаниясынын дрондорун сунуштап жатабыз. Силер көрүп турган бул үлгү рыноктогу эң акыркысы 50 килограммга чейин көтөрө алат. Технология өнүккөн заманда бул дрондорго суроо талап өсүүдө. Булар бир күндө 150 гектар жерге дары, жер семирткич себе алат. Жакынкы жылдары бул жабдууну дагы фермерлер лизингке алса болот. Трогать. В ближайшем будущем эти дроны можно будет приобрести в лизинг. Жеңилдетилген шарттарда техника алуу көргөзмөгө келген ар бир фермердин максаты. Алар үчүн Айыл чарба министрлиги, Айыл банк жана Элдик банк тарабынан даярдалган лизинг долбоорлору боюнча презентациялар болду. Биздин банкта лизинг программасы кеңири өнүккөн. Ушул жарманкеде көрүп турган техника, оборудованиянын баары ошол Айыл банк аркылуу дыйкан фермерлерибизге таркатылат. Бүгүнкү күндө портфелибиз 7 миллиардты түздү да. Ошо Кыргызстанга келген 95% айыл чарба техникасы ошо Айыл банк аркылуу элге жеткирилет. Асыл тукум малдар, өсүмдүк өстүрүү жана кайра иштетүү тармагынын жетишкендиктери да Агротех Экспо көргөзмөсүнө коюлду. Алтын күз жарманкесинде болсо дыйкан фермерлер алган түшүмүн кала тургундарынын назарына алып чыкты. Каалоочулар эт, бал, жашылча жемиштерди дүң баада сатып алышты. Чоң жарманкени уюштуруп атабыз. Ал жерде алтын күз деп дагы биздин республикабыздан, биздин шаардын тургундары келип, şu алтын күздө ярмаркада өзлөрүнүн кышкы запастарды сатып алса, өзүнүн ошо фермердин колунан талаадан келген продукцияларды сатып алат деген ойдобуз да. Эске салсак, көргөзмө жарманке 3 күнгө созулат. Бардык каалоочулар арзан баада айыл чарба продукцияларын сатып алып, жаңы техникалар менен таанышса болот. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.